Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субханаху ва тағала чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Аллах субханаху ва тағаланың жалғыздығына, Алланың барлығына бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыздың сүннетімен жашаған бардық момын мұсылмандарға Алла тағаланың үзгілтіксіз рахматы, адал рызқы берекесі бола берсін. Құрматтуу телекөрүүчүлөр, бүгін сіздерменен біз қысқаша күнөөлөрдөн сактануу жана Алла Таала тооба кылуу жөнүндө кыскача баян кылмакчыбыз. Аллах субханаху ва таала Куранда Ниса сүрөсүндө мындай деп айтат: "Ва май ясиллаха ва расулаху ва ятаадда худудаху юдхилуху наран халидан фиха ва лаху азабун мухин." Бул аяттарда Аллах субханаху ва таала айтат: кимде ким Алла Таалага күнөө иш кылган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткандарынан чыккан болсо, жана деги эле Алла Таала менен пайгамбарыбыз койгон чектерден чыгып кеткен болсо, ал адамды Аллах субханаху ва таала тозокко киргизип, катуу азаптар менен азаптайт деп айтылат. Мына ошондуктан биздин шариятыбыз адамдардын бул дүйнөдө жашоодогу эң бир пайдалуу нерселери үчүн гана түшүрүлгөн. Мындайча айтканда, адамдын пайдасы үчүн түшүрүлгөндүктөн Аллах субханаху ва таала мына ошол өзүнүн буйруктарын Куран аркылуу жана өзүнүн жиберген элчилери аркылуу бизге жеткирүүдө. Мына ошол Куранда, пайгамбардын сүннөттөрүндө башка бирөөлөргө зыян бербестен, керек болсо адам өзүнө дагы зыян бербестен жашоо экендиги айтылат. Бул адамдын өзүнө зыян берүүсү деле бул Алла Таала буйруган нерселерден чыгып күнөө иштерди кылган болсо, адамдын өзүнө деле зыян болот экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам төмөнкү хадисинде мындай деп айтат: "Иштаны бу сабы мобикот" дейт. Силер адамды жок кылуучу 7 нерседен сактангыла дейт. Алардын эң алгачкысы эле аширку билла, Алла Таалага ширк кылуу, Алла Таалага шерик кошуу. Экинчиси ас-сихр, сыйкырлык менен алектенүү, бакшылык, көз ачыктык менен алектенүү. Үчүнчүсү бир адамдын канын төгүү, жанын кыюу, сүткорлук кылуу, жетимдердин мал мүлкүн жөө, жана таза момун кыздарга жала жабуу, жана мекенди жерди коргоп атканда согуш майданынан качуу дейт. Бул болсо дагы бир канча сүрөттөр айтылып атат бул хадисте. Мына ушул нерселерди аткаруу дагы бул күнөө болуп эсептелип калып атат. Ошондуктан эч качан Алла Таалага шерик кошпой, бирөөдүн малын жебей, мына ошого окшогон нерселерден дайыма адам сактанып жүрүү керек. Күндөрдүн бир күндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам силерге эң чоң күнөөлөрдү айтайынбы деди. Ошондо сахабалар айтыңыз дегенде пайгамбар айтат: эң чоң күнөө бул Алла Таалага ширк келтирүү, андан кийин ата энени ак кылуу, мындайча айтканда ата энени карабай таштап салуу. Кийин пайгамбарыбыз турду дагы өзүмдө жамбаштап жаткан болду, турду дагы аля ковлу зур, жалгандан күбөлүк берүү деп айтты. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, азыркы биз айтылган хадисте жана аятта айтылгандардын бардыгы бул шариятыбызда тыйылган нерселер. Ким ал нерселерди аткарган болсо, бул күнөө болуп эсептелинет. Мына ошондуктан мына ушул күнөөлөрдөн дайыма биз сактанып жүрүүбүз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат: "Иннал мар'a", бир адам дейт, бир адам өзүнүн кылган күнөөсү аркылуу Алла Таала ага бере турган жакшы рызкылардын берекесин жокко чыгарат дейт. Ошондуктан күнөө кылган адамдын өмүрүндө дагы береке болбой калат экен. Анын мал мүлкүндө дагы береке болбой калат экен. Ал Алла Таалага сыйынууда дагы эч бир вакытын үнөмдүү пайдалана албай калат экен. Мындайча айтканда, алымдарыбыз айтат: күнөө кылган адамдын Аллах субханаху ва таала мына ошол адамдан бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы берекесин кетирип коет дейт. Мына ошондуктан эми адам болуп жаралгандан кийин кээ бир адамдар адашат, кээ бир адамдар атайын кылат. Мына ошондуктан ким адашкан болсо, ким атайын кылып жүргөн болсо дагы Аллах субханаху ва таала ал адамдарга бир жакшы эшикти ачып койгон. Аны биз тооба эшиги деп айтабыз. Тооба кылуу. Ким күнөө иш кылган болсо, ал тооба кылсын дейт. Мындайча айтканда, Аллага кайтуу. Аллага кайтып, мына ушул иштерди мен таштаймын, экинчи аткарбаймын деп сөз берип,
өзүнүн жашоосун жакшы бир нукка өзгөртүү деп эсептелинет. Аллах субханаху таала Кур'ан Каримде мындай деп айтат: Я айюхаллазина асрафу аля анфусихим ла тaqnatu мин рахматилла инналлаха ягфиру зунуба жамиа иннаху хуал гафурур рахим. Бул аятта Аллах субханаху таала айтат: эй өздөрүнүн нафсына ысырапкерчилик кылган адамдар дейт. Ла taqnatu мин рахматилла. Алла тааланын рахматынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Аллах субханаху таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү жана ал кечиримдүү, ырайымдуу зат дейт. Ошондуктан эми мен тооба кылсам болбосо керек, эми бүтүп калды деген ойлордон алыс болуп, кандай болбосун баары бир Аллага кайтуу, бул ар бир адамга мүмкүнчүлүк берилген. Тооба качан кабыл болбой калат? Бир гана күн батыштан чыкканда жана адамдын өлүмү тамагына келип калган учурда тооба кабыл болбойт дейт. Ага чейин тооба эшиги ачык. Ким тооба кылам десе, Аллага кайтып, тооба кылып, өзүнүн жашоосун жакшы бир өзгөрүүлөр менен өзгөртүп жашаса болот. Башка бир аятта Алла Таала айтат: Набби ибади анни анал гафурур рахим дейт. Эй Мухаммад, сен менин пенделериме айткын, чындыгында мен ырайымдуу, кечирүүчүмүн дейт. Ким күнөөсүн мойнуна алып Аллага кайткан болсо, Алла Таала кечирет экен. Ал эми Бакара сүрөсүндө мындай деп келет: Инналлаха юхиббут тавабина ва юхиббул мутатахирин. Аллах субханаху таала тооба кылуучуларды жана тазаларды жакшы көрөт деген аяттар бар. Ал эми үчүнчү бир аятта, бул Нур сүрөсүндө келет, жакшы бир сонун аят. Алла Таала айтат: Ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун. Эй момун мусулмандар, силер баарыңар Аллага тооба кылгыла, ошол тооба менен силер баарыңар ийгиликке жетесиңер деп айтылып атат. Мына ушул аяттардын баары жана азыркы биз төмөндө айта турган хадистерибиз бар. Мына ушулардын баардыгы тооба кылууга далил болуп, ким тооба кылам десе, Алла Таала анын күнөөсүн кечирип, анын тообасын кабыл кылып, кыяматта дагы жакшы бир иштери менен Алла Таала бейишке киргизет деген алымдарыбыздын айткан сөзү бар. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday деп айтат: Ya ayyuhan nas deyt. Ey adamlar deyt. Tubu. Allah Taala'ga tövbe kılgıla. Vastagfiru. Allah Taala'dan istiğfar kılgıla. Mındaş istiğfar деген Allah Taala'dan siler özüңөрдүн күнөөңөрдүн кечирилүүсүн сурагыла. Fa inni atubu ilallahi fil yawmi mi'ata marra deyt. Men Allah Taala'ga bir күндө 100 жолу tövbe кылам deyt. Başka bir rivayattарда 70 деп келет, 100 деп келет. Bir kандай болса да пайгамбар ушул сөзүндө силер дайыма Алла Таалага истигфарды көп айтып, Аллага тооба кылгыла. Мен деле бир күндө 100 жолу тооба кылам деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып атат. Чындыгында пайгамбарыбыздын күнөөлөрү кечирилип, ал бейишке кире турган адамдардын катарында, ошондой болсо дагы эч бир ибадатты, Аллага болгон сыйынуусун, зикир, дуа, таспихтерин таштап койбостон, Аллах субханаху тааланын буйругун аткарып, пайгамбарыбыз дагы дайыма истигфар, тообаларды айтып турам дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba дейт. Мындайча айтканда, сахабаларга сүйлөп атып пайгамбарыбыз айтат: Бардык менин үммөттөрүм алар бейишке кирет. Бирок мен бейишке кирбеймин деп баш тарткандар гана бейишке кире албайт дегенде, сахабалар таң калышып сурашат: Эй Алланын элчиси, ким бейиштен баш тартат эле? Дегенде пайгамбарыбыз айтат: Ман атаани дахалал жанна. Ким мага баш ийсе, ал бейишке кирет. Ва ман асани фақад аба. Ким мага баш ийбесе, ал бейиштен баш тарткан болот деп айтылат. Мына ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала бизге түшүргөн Кур'ан Каримдеги бардык буйруктарды, үлгү ала турган жакшы нерселерди, адам өзүнү бул дүйнөдө жакшы жашай турган бир сыпаттарда сыпаттап жашай турган нерселердин бардыгы мына ошол Кур'анда айтылгандыктан, мына ошол Кур'андагы буйруктарды пайгамбарыбыз жеткирип атат. Пайгамбарыбыздын деле өзүнүн сөздөрү менен хадис шарифтеринде жакшы бир көрсөтмөлөр бар. Адам бул дүйнөдөгү берилген мүмкүнчүлүгүн жакшы бир жашап өтүүдөгү мына ошол бардык буйруктарды аткарган болсо, ал бейишке кирет. Ал эми аткарбаса, ал бейиштен баш тарткан болот деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып атат. Ошондон ар бир өзүнүн нафсине зулумдук кылып, балки адашып, балки билбестен, катачылыктан
же болбосо атайлап кылып жүргөн мусулмандар болсо дагы тооба кылуу эч качан кеч эмес экен. Мына ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, Аллага тооба кылып, бул дүйнөдө башка бирөөлөргө пайдасы тийип жашай турган абалда жашап өтүү ар бир момун мусулмандарга берилген. Мына ушул тооба жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аябай дагы бир сонун хадиси бар. Бул хадисте пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Лиллахи ашадду фарахан би таубати абдихи хина ятубу илейхи" дейт. Бир пенде Алла Таалага тооба кылган болсо, Алла Таала аябай кубанат дейт. Мин ахадикум кана аля рахилатихи би арди фалатин. Бул хадисте мындай деп келет: бир киши сапарга чыккан болсо дейт. Эми ошол убактагы араб чөлдөрүндөгү окуялардан айтып атат. Аларда биздикиндей тоо эмес, айлана чөйрө сапсары чөл болгондуктан, мана ошол жерлерде бир сапарга чыккан адам дейт, өзүнүн төөсүнө суусун, азыгын, тамак ашын жүктөп алып сапарда жүрүп, ошол сапарда жүргөн учурда анын төөсү бошоп кетип, эч бир тамаксыз, суусуз калган абалда мен эми өлдүм, мен жок болдум окшойт деп бир дарактын астына кичине бир эс алып турганча жанакы төөсү азыгы менен, суусу менен дагы келип калат дейт. Мына ошол келип калган учурда жанагы киши аябай кубанып кеткендигинен, эй Аллахым, сен менин кулумсуң, мен сенин Раббыңмын, Кудайыммын деп аябай кубангандыктан адашып айтып алат дейт. Мына ушул адамдын кубангандыгынан дагы Алла Таала бир пенденин тооба кылганына өтө кубанат деп мына ушул хадисте айтылат. Умар ибн Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыздан төмөнкү хадисте риваят кылат: "Инналлаха якбалу таубатал абди ма лам югаргир" дейт. Аллах субханаху ва таала бир адамдын тообасын анын жаны тамагына келгенге чейин кабыл кылат дейт. Мына ошол убакытка чейин бизде тооба кылганга мүмкүнчүлүк бар экен. Эми күн батыштан качан чыгат, кыямат качан болот эле деп эч качан ал убактарды күтпөш керек экен. Анткени өлүм төшөгүндө жатып тамагына жаны келип калган учурдагы тооба кылдым деген тооба эч качан кабыл болбой калат экен. Мына ошого чейин биз тооба кылалы. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха ябсуту ядаху биллайли лиятуба мусиун нахар." Аллаху субханаху ва таала күндүзү күнөө кылган адамдарды түндө истигфар айтып тооба кылсын деп күтүп, алардын ошондой кылган тообаларын кабыл кылат дейт. Ал эми күндүзү түнү менен күнөө иш кылып, бирок тооба кылган болсо, алардын дагы тообасын Алла Таала кабыл кылат дейт. Мына ошондуктан биз дайыма ошол шариаттын көрсөтмөсү менен жашообузда колдон келишинче туура жакшы иштерди кылып, жакшы ишке жанашып, жаман иштен алыс болуп, арам деген нерседен такыр эле оолак алыс болуп жашашыбыз керек. Анткени жана биз айтып өткөндөй, ким күнөө иш кылган болсо, анын бул дүйнөдөн дагы, акыреттин дагы берекеси кетет дейт. Ошондуктан алымдарыбыз айтат: бактылуулук бул малдын көптүгү менен, же баланын көптүгү менен, же бир узак жашагы менен болбойт. Бактылуулук балки ошол сен тапкан малыңа Алла Таала береке берсе, ошо сенин өмүрүңө Алла Таала береке берсе, сенин бала чакаңа Алла Таала береке берсе, аз жашасаң дагы көп иш кылган болсоң, аз акча болсо дагы береке болсо, көп жакшы иштерди кылган болсо, мына ошол эң бир жакшы. Анткени Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва тазавваду фа инна хайра зади тaqwa." Кыяматка силер бир азык түлүк алып даярдангыла дейт. Мына ошол азык түлүк кыяматка эң жакшысы бул таквалык деп Бакара сүрөсүндө Алла Таала айтат. Ошол таквачылык бардык жакшылыктын башаты болгондуктан, ким Алла Таалага тооба кылып, бардык арам нерседен алыс болуп, жакшы иштерди кылып жашаган болсо, демек бул адам дагы бир таквачылыктын деңгээлине жетти деген мааниде айтсак болот. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Бул хадисти бир сахаба айтып атат: "Мен пайгамбарыбыздан уктум" дейт. "Аннадаму таубату" дейт. Мындайча айтканда, ким өкүнгөн болсо, ошол өкүнүү бул өзү тооба деп эсептелинет экен. Бир кылган жалган жумушка
же бирөөдү алдаган болсо, же ушактаган болсо, же малын тартып алган болсо, мына ошол ата энесине жакшы мамиле кылбай койгон болсо, бала чакасын жакшы карабай койгон болсо, мына ошолордун баардыгы шариатта туура эмес деп билинет. Мына ошондой туура эмес иштерине өкүнгөндүгү чын жүрөктөн мына ошол тооба кылгандыгы деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадиске отурлай мындай деп айтат: "Күллү бани адама хаттау, хайрул хаттаина таввабун." Чындыгында бардык адамдар ката кылуучу дейт. Эми пенде экен, ката кылып коет экен, бирок ошо хайрул хаттаина таввабун, ошол ката кылган адамдардын ичинен эң жакшысы булар тооба кылуучулар дейт. Мына ошол кылган катасын мойнуна алып, ошого өкүнүп Аллага кайткан болсо, Аллах субханаху ва таала да ошонун тообасын кабыл кылат экен. Күндөрдүн бир күнүндө бир киши келди дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп сурады: "Эй Алланын элчиси" деди. "Биз күнөө кылып койсок эмне болот?" деди. "Силер күнөө кылып койгон болсоңор, ошо күнөөңөр күнөө кылын деп жазылып калат" деди. "Ал эми анын артынан биз Аллага истигфар айтып, тооба кылсакчы" десе пайгамбарыбыз, "Анда Алла Таала күнөөңөрдү кечирип, тообоңорду кабыл кылат" дейт. "Ал эми дагы андан кийин күнөө кылып койсочу" дейт. "Андан кийин дагы жазылып калат күнөөңөр. Бирок ошол күнөөдөн кийин дагы жакшылык иш кылып, тооба кылып, Аллага истигфар айтсачы" десе пайгамбарыбыз, "Анда Алла Тааланын күнөөсүн кечирип, тообасын кабыл кылат" деди. Ошентип 3 жолу кайталангандан кийин пайгамбарыбыз айтты: "Аллах субханаху ва таала силердин тообаңарды кабыл кыла берет, күнөөңөрдү кечире берет. Алла Таала эч качан чарчабайт, балки силер чарчап каласыңар" деп айтты. Мындайча айтканда Алла Таала күнөөнү кечирүүдөн, адамдын тообасын кабыл кылуудан эч качан чарчабайт дейт. Мына ошондуктан ар бир адам бул жашоосунда күнөө иш кылбай жашаганга өтө аракет кылуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөн коомдордон болгон бир кишинин окуясын айтып, "Силерден мурдагы коомдордо бир киши 99 адамды өлтүргөн экен" дейт. 99 адамды өлтүргөн адам бир күн өкүнүп тооба кылайын деп ошол учурдагы бир поптун жанына барат экен. Мына ошол жанына барганда "Мен тооба кылсам болобу? Күнөөм кечирилеби?" дегенде, "Тиги сен 99 адам өлтүрүпсүң. Кантип сенин тообаң кабыл болот эле?" "Кабыл болбойт" дегенде, жанагы ачуусу келип, ал адамды дагы попту да өлтүрүп, ошол өлтүргөндөрдүн санын 100ге чыгарып койду дейт. Андан кийин башка бир жакшы бир алым бар деп угуп, мына ошол адамга барса, ал адам айтат экен: "Ооба, тооба кылсаң болот. Эмне үчүн болбойт эле? Бирок сен бул жашаган жериң жаман жер, күнөөкөрлөр аябай көп. Сен башка бир айылга көчсөң, мына ошол жакта жакшы адамдар жашайт. Ошолор менен жакшы турмушуңду өткөрүп тооба кыласың. Жакшы жашайсың" дегенде, жанакы ошол жакшы бир ниети менен ошол жака көчүп кетип жатып, жолдо каза болуп калат экен. Каза болгондон кийин анын жанын рахмат, райым периштелери менен тозокто азаптай турган азап периштелери талашып калат дейт. Райым периштелери бул чын ихласы менен тооба кылып кетип жаткандыктан анын жанын биз алып кетебиз десе, тозок периштелери "Жок, бул бир жолу да жакшы амал аткарган эмес, аны биз алып кетебиз" деп талашканда, Алла Таала бир периштени жадам сүрөтүндө өкүмчү кылып жиберип, ал айтат экен: "Силер талашпагыла, силер эсептегилечи, кайсы жерге жакыныраак" дегенде, мына ошол тооба кылып кетип жаткан жакшы жерге бир карыштай жакын болгондуктан аны райым периштелери алып кетти деп мына ошол хадисте айтылат. Мына ошондуктан бул жерде хадистен алына турган бир натыйжа: адам канчалык күнөө кылбасын, канчалык туура эмес иш кылбасын, ошону туюп түшүнүп, Аллага кайтып, ал тооба кылган болсо, анын тообасын Алла Таала чындыгында кабыл кылат экен. Эми тообанын 3 шарты бар. Мындайча айтканда, бир адам тооба кылам десе, ал адам менен Алланын ортосунда 3 шарт бар. Анын эң биринчи шарты ошол күнөө ишти таштоо. Экинчи шарты ошо кылган күнөө иштерине өкүнүү. Үчүнчүсү ошол күнөө ишке экинчи кайтпаймын, ал ишти такыр аткарбаймын деп катуу ниет кылуу. Мына ушул 3 нерсе анык болсо, Алла Таала ал адамдын тообасын кабыл кылат. Бул 3 шартка 4-чү шарт кошулуп калат. Эгер ошол адам башка бир адамдын акысын жеген болсо, анын малын тартып алган болсо, же аны ушактаган болсо,
же жалган айткан болсо, ошол адамдын акысын адалдасын, тартып алган малын кайтарып бериш керек. Мына ошондо гана толук болот. Анткени Аллах субханаху ва таала кечиримдүү зат болгондуктан өзүнө байланыштуу болгон нерсени өзүнүн рахматынын, мээриминин кенендиги менен кечирет экен. Бирок пенденикин ал пенде кечирмейинче башка эч ким кечире албайт экен. Мына ушул Алла менен боло турган ортодогу тообанын 3 шарты, 4-чү пенденики кошулуп калганда 4 шарт сөзсүз түрдө тооба кылган адамда анык болуш керек. Мына ошону аткаруу керек. Эми биз тооба кылуунун кээ бир пайдаларына өтсөк, алымдарыбыз айтат, ким тооба кылган болсо, ал Алла Тааланын махабатына татыктуу болот дейт. Алла Тааланын жакшы көрүүсүнө татыктуу болот дейт. Буга далил Куранда Алла Таала айтат: "Инна Аллаха юхиббут таввабин." Алла Таала тооба кылуучуларды жакшы көрөт дейт. Экинчиси, ким тооба кылган болсо, анын амалдары кабыл болот дейт. Куранда Алла Таала айтат: "Ва хуаллази яқбалу таубата ани ибадихи ва яфу ани сайят." Аллах субханаху ва таала пенделердин тообасын кабыл кылат, анан катачылык күнөөлөрүн кечирет. Үчүнчү, тооба кылуу бул ошол адамдын бейишке кирүүсүнө себеп болуп, тозоктон алыстоосуна дагы себеп болот экен. Аллах субханаху ва таала ушул аятта айтат: "Фахалафа мин баъдихим халфун адаус салата ваттабау шахават фасауфа юлкауна гайя илля ман таба ва амана ва амила салихан фаулаика ядхулуна аль-джанната ва ла юзламуна шай'ан." Чындыгында бул аятта айтып атат, ушундай бир адамдар намазды жоготуп, намазга кыянаттык кылып, өзүнүн шахват кумарларын ээрчип кетип жашаган болсо, алар чындыгында тозокко кирип калат. Бирок ким тооба кылган болсо, жакшы амалдарды кылган болсо, алардын тообалары чын болгон болсо, алар бейишке кирет, аларга эч качан Алла Таала бир да кымында зулумдук кылбайт деп айтылат. Демек, тооба кылуу адамдын бейишке кирүүсүнө себеп болот. Андан кийинки алымдарыбыз айтат, тооба кылуу адамдын күнөөсүнүн кечирилүүсүнө дагы жакшы бир чоң себеп болот. Алла Таала Куранда айтат: "Валлазина амилус сайят." Ким жаман иштерди, күнөө иштерди кылган болсо, сумма табу мин баъдиха ва аману, кийин андан кийин тооба кылып, Аллага бекем ыйман келтирген болсо, инна роббика мин баъдиха лагафурур рахим. Чындыгында Аллах субханаху ва таалаң мына ошолордон кийин тообаны кабыл кылып, сенин күнөөңдү кечирүүчү райымдуу зат деп мына ушул аятта айтылат. Демек, тооба кылуу адамдын күнөөлөрүнүн, каталарынын кечирилүүсүнө себеп болот. Алтынчы, жакшы бир тообанын мөмөлөрүнүн натыйжаларынан адамдын кылган жаман ишин Алла Таала жакшыга айландырып коет дейт. Бул жөнүндө дагы Алла Таала мындай деп айтат: "Ва май яфал залика ялqa асама юдаъафу лахул азабу яумал қияма ва яхлуд фихи мухана илля ман таба ва амана ва амила амалан салихан фаулаика юбаддилуллаху сайиатихим хасанат ва кана Аллаху гафурар рахима." Ким мына ушундай күнөө иштерди кылган болсо, ага эселеп кыяматта азаптар берилет. Кээде ошол күнөөлөрдүн аркасынан түбөлүк да ошол азапта калып калат. Бирок ким тооба кылган болсо, Аллага ыйман келтирген болсо, жана жакшы амалдарды кылган болсо, мына ошол адамдардын кылган жамандык иштерин Алла Таала хасанат, жакшы ишке айландырат. Чындыгында Алла Таала ырайымдуу, кечиримдүү зат деп мына ошол аятта айтылат. Кийинки жакшы натыйжаларынан иннаха сабабун ликулли хайрин. Бардык жакшылыктын ачкычы себеби болот экен тооба кылуу. Аллах субханаху таала Куранда айтат: "Фаин туптум фахва хайрул лакум" дейт. Эгер силер тооба кылсаңар, бул силер үчүн эң жакшы дейт. Башка бир аятта файятубу якун хайрул лахум. Ушундай эле мааниде келет. Ушул эки аятта дейт, силер тооба кылган болсоңор, бул силер үчүн эң жакшы деген аяттар бар. Тооба кылуу адамга көп соопторду алып келип, анын ыймандууну бекем болушуна себеп болот деп да алымдарыбыз айтат. Бул жөнүндө дагы Алла Таала Куранда айтат: "Инналлазина табу ва аслаху ва атасаму билла." Ушундай бир адамдар тооба кылышса, Аллага кайтышса, кылган күнөөлөрүнө өкүнсө, мына ошол кылган ката жаман иштерине кайрадан кайтып барбаса, жана тескерисинче жакшы иштерди аткарса,
ата энесине кызмат кылып, үй бүлөсүн жакшы багып, жолдоштору менен жакшы мамиледе болуп, өзүнүн коомундагы социалдык абалдарды өзгөртүүгө, жакшыртууга дагы кайрымдуулук иштери менен салым кошкон болсо, жана Алла Тааланын китебин бекем кармаса дейт. Ва ахласу динахум лилла. Мына ошол Алла Тааланын жолунда жүргөндө өтө ихлас менен, чын көңүл менен, жакшы ниет менен жашап өтсө, фа улайка маал муъминин дейт. Мына ошолор чынында момун мусулмандар менен бирге болуп, ва сауфа ю'тиллахул муъминина ажран азима. Чынында Алла Таала мына ошондой жашап өткөн адамдарга жана момундар менен бирге болгондорго Алла Таала көптөгөн соопторду берген болот дейт. Дагы бир натыйжаларынан айтып кете турган болсок, инна сабабун фи нузулил баракат дейт. Ким тооба кылган болсо, ал адамга Алла Тааланын берекесинин көбөйгөндүгүнүн белгиси болот экен. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, дайыма биз мына ошондой жашообузду жакшы өткөргөнгө аракет кылалы. Бул жашоо убактылуу бир жашоо экен. 100 жыл жашайбызбы, 200 жыл жашайбызбы? Азыркы учурда андай адамдар жашабай калды. 950 жыл жашаган Нух пайгамбар дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти. Демек ким болбосун бул дүйнөдөн баары өтөт. Мына ошол убактылуу дүйнөдө жашап аткандыктан биз түбөлүктүү жашай турган дүйнөгө жакшы бир даярдык менен барыбыз керек. Мына ошол даярдыктардын бири бул Аллага тооба кылуу, Аллага кайтуу, кылган күнөө иштерине өкүнүү, ал иштерди таштоо жана ал ишке экинчи кайта баспоо дегенди аткарса, бул тообаны кабыл болушуна себеп болот экен. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол кыскача биз сиздер менен тооба жөнүндө, күнөөдөн алыс болуу жөнүндө кыскача баян кылдык. Аллах субханаху таала мына ушул айтылган Курандарга, пайгамбардын хадистерине амал кылганга баарыбызга Аллахым ийгилик берген болсун. Жашообуз дайыма жакшы соопторго болжолуу болсун, арам нерселерден алыс бололу. Аллах субханаху таала дайыма элибизге, жерибизге, динибизге тынчтыкты, ынтымакты, берекени берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.